Таң эрте тасмал жайып, конок тосууда камдам жаткан бул жай калабыздагы конок үйлөрдүн бири. Иштеп баштаганына 2 жылга аяк баскан бул конок үйдө учурда чет элдик эс алуучулардын алгачкылары жайгашыптыр. Мындан улам аларга кыргыз элинин үрп адатын, тамак ашын жакындан аз да болсо таанытуу камылга көрүлүп жатыптыр. Чет элден келген эс алуучулардын басымдуу бөлүгүн биздин улуттук ашканалар да кызыктырат экен. Мына ошол эс алуучуларга биздин улуттук ашканадагы тамак аштардын жасалышы боюнча айрым конок үйлөрдө чебер колдордун көргөзмөлөрү уюштурулуп турат экен. Мына ушул жаатта кайсы тамак аштар жасалат, ал туурасында бизге Талайбек кызы Айганыш айым жооп бермекчи. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Бизде көбүн эсе чет өлкөдөн келет коноктор. Коноктордун 90% туристтик сезондо ошо чет өлкөдөн келишет. Анан келгенде биз ошо кулинардык мастер-класстарды сунуштайбыз, анткени аларга өтө кызыктуу болот экен. Бизде мисалы үчүн лагман шоу, манты шоу же болбосо беш бармак шоу деп жасайбыз. Мисалы беш бармакка биз жасаганда топоздун этинен же жылкынын этинен жасайбыз. Анан бизден биринчи жолу жасаганда көбүнчөсү топоздун этин биринчи жолу жеп атам же жылкынын этин биринчи жолу жеп атам деп аябай кызыгышат. Анан өзлөрү катышышат, камырды жайышат, камырды кесишет, этти туурашып, аралаштырышып аябай кызыктуу өтөт да мастер-класс. Анан баардыгы отуруп дегустация кылышат. Беш бармакты көп жактырып кетишет. Бирок тилекке каршы ала өзүнүн үйүнө барганда топоздун этин же жылкынын этин табышпайт да. Анда биз альтернатива катары ушу үйдүн этинен жасасаңар же койдун этинен жасасаңар болот деп сунуштайбыз. Сырттан келген эс алуучулардын Кыргызстандан өткөргөн күндөрү түбөлүктүү эс тутумда калгыдай аракеттер көрүлгөнү менен көйгөйлөр да жок эмес. Маселен, быйылкы жылдын эсенинен алгачкылардан болуп Москва шаарынан жубайы менен келип эс алып жаткан Николай бир катар тоскоолдуктарга тушугуп жатканын жашырган жок. Айтымда туристтик жайларга баруучу каттамдарда жол жээгинде тыныгып отуручу жайлардын жоктугу, ажатканалардын аздыгы же болбосо булганыштыгы анын назарына дароо эле илинген. Некоторые вещи, скажем так, рекомендации, что можно было бы дополнить. Бизде кичинекей сунуш пикир бар. Айталы дегенибиз Нарын облусунун аймагындагы жол жээктерине тыныгып отуруучу чакан жайларды уюштуруп койсо жакшы болчудай. Ал жерлерде эс алганга чакан, тапчан жана шарты менен ажаткана болсо жакшы болот. Дагы бир белгилей кетчү жагдай жол жээктеринде маалыматтык такталар аз экен. Муну да кошумчалап койсо жакшы болот. Анткени менен калганы баары жакшы экен. Эли меймандос, жаратылышы кооз, кубандырат. Кухня, еда. Мына ушундай ыңгайсыздыктар жаралса дагы Кыргызстанга, анын ичинде Нарын облусуна дүйнөнүн булуң бурсунан келип эс алгандардын саны жыл өткөн сайын арбууда. Маселен, 2022 жылы облуска 6000ге чукул чет элдиктер келсе, 2023 жылы бул көрсөткүч 3 эсеге көбөйгөн. Ал эми алардан түшкөн каражат 54 миллион 912 миң сомду түзгөн. Бизде көбүнчөсү Европа өлкөлөрүнөн көп келет, Америкадан, Австралиядан. Анан ушу жагы тенденция пайда болуп атат азыр. Кореядан, Япониядан, Кытайдан көп келип башташты. Буга чейин алар туркомпания менен саякатташса, азыр көбүнесе өзүлөрү алдын ала бронь кылып эле, Бишкектен машина арендага алып эле, анан өзүнчө путешествие кылып жүрүшөт да, саякаттап. Ал эми быйылкы жылы туристтердин саны 2023 жылга салыштырмалуу дагы көбөйөрү күтүлүүдө. Мындан улам Нарын облусунда жайгашкан ажайып көлдөр жана тарыхый жерлерден сырткары жаңы маршруттар түзүлүүдө. Ошондой эле көчмөн элдердин жашоо шартына аларды аралаштыруу багытында жай айларынын башы менен Кыргыз көчү фестивали уюштурулмакчы. Анда көч ат башынын бирлик айылынан Босого жайлоосуна чейин жүргүзүлүп, 4 түлүк айдалып, ага туристтер дагы катышышмакчы. Эсенбек Сталбек уулу, Бактияр Сарсаров, жаңылыктар, Нарын шаары.